Аллах Таалага шүгүр айтышыбыз керек. Өзгөчө урматтуу туугандарым, бүгүнкү жума бул өзгөчө жума. Себеби Шабан айынын акыркы убактысы. Шабан айынын аягы келип калды. Алдыбызда демек келатат дегени мына бүгүн жума күнү болсо, эртең 6-күн 9 март, 10 март базар күнү, демалыш күнү. Демалыш күнү Кудайым буйруса куптан намазынан да таравих намаз окулат. Куптан намазыны жамаат менен парзды окуп алгандан кийин, андан кийин 2 рекет сүннет окуп алгандан кийин өз алдынча, анан жамаат менен Кудайым буйруса 2 рекеттен болуп, таравих намаздары Кыргызстандын мечиттеринин баардык жеринде Кудайым буйруса иншалла башталат. Кары келерибиздин булбулдай болгон үндөрү менен ыйык Кур'ани Каримди Кудайым буйруса иншалла угуп баштайбыз. Чоң бир бакыт. Ал эми түндөсү туруп алып, 10-нан 11-ине караган түнү болсо не кылабыз? 10-нан 11-ине караган түнү урматтуу жамаат, сиз менен биз иншалла туруп, тасаххару фа инна фит тасаххури ла барака. Пайгамбарыбыздын айткан сөзү, саарлык кылгыла, анткени саарлык кылууда бул Алланын берекеси бар. Демекчи туруп алып иншалла орозонун 1-күнү 11 мартта таңгамал 10-нан 11-ине өткөн түндөсү туруп Кудайым буйруса оз бекитип орозону баштайбыз. Демек машалла бул сиз менен биздин орозобуз, азыркы жума күнүбүз бул орозо айдын демек бет ачар экен. Орозо айдын келүүсүнүн кабары. Ошо иншалла бүгүнкү жума баяныбыз орозого алдын ала даярдык туурасында болмокчу. Орозого кантип даярданышыбыз керек? Васия лил исти'дад ли Рамадан фи шахри Шабан ма'a qurbi qudumi shahril karim wa qabla ayyamin Ramadan usi nafsi wa iyyakum bil ati. 20 нерсеге насаат. Орозого даярдануу үчүн. Орозо айы келүүдөн мурун 20 нерсеге иншалла Кудайым буйруса амал кылсак, орозого толук кандуу бир даярдык менен кирип барабыз. Спортсмен дагы мисалы өзүнүн адаттагы күнүндө жай баракаттуу бир жеңил, адатынча болгон машыгуу менен машыга берет да. А бирок мисалы олимпиада жакындап калса, же болбосо дүйнөлүк бир жарыштар жакындап калса, мелдештер жакындап калса, анда ошол алдында күтүп аткан нерсе чоң болгондуктан улам өзүнүн машыгуусун да күчөйтөт, бекемирээк, катуураак режимге түшөт. Эки жака, ал жак, бул жак, конок, эс алуулардын баардыгын жыйыштырат да, белди бекем байлап туруп, катуу машыгууга даярданууга кирет. Ошондой эле урматтуу тууганым, сиз менен биз дагы азыр мынакей өтө улуу берекелүү орозо айына кирип келдик. Ал орозо айда баардык тозоктун эшиктери жабылып, бейиштин эшиктери ачылып, шайтандар, бейбаш шайтандар байланып, напсибиз болсо орозо аркылуу тарбияланып, анын тизгини биздин колубузга түшүп, Аллах Тааланын мээрими, өзгөчө Аллах Тааланын колдоосу түшүп турган, мээрими, бейпилдиги, сакинасы жаап турган өзгөчө орозо айга урматтуу жамаат сиз менен биз келдик. Ошондуктан иншалла не кылалы, орозо айына жараша, олуттуулугуна жараша бир олуттуу даярдык болсун да. Жакшы даярдык болсун. Адаттагыдай эле сиз менен биздин бүгүнкү күнүбүз, эртеңки күнүбүз, бүрсүгүнкү күндөр адаттагынча өтпөсүн. Балким бир канча нерселерди азыр Кудайым буйруса айтып өтөбүз, ошолорго көңүл коюп, убактыбызды ажыратып, ошого даярданганын аракетин кылалы. Шейх айтып атат, мен 21 нерсени айтайын, жашоо тажрыйба жана Куран хадистин илиминин негизинде ошолорду иншалла насаат катары алып калсаңыздар, орозону өткөрүүдө өтө жардамчы болот демекчи. Биринчиси Уд'уллаха айюбаллигака шахра Рамадан qabla ayyamin Ramadan. فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رواه أحمد الطبراني. Birinci nasihat urmattu cemaat, Allah Taala'dan dua kılalı, sağ salamatta, imandуулukta Allah bizde oroza ayına jetkirsin. Dua kılalı. Jön ele жүрө бербейли. Koldan kelсе har bir namazdan keyin dua kılalı. Sebebi Hazreti Anas ibn Malik radıyallahu anhu, Allah'ından razı olsun, sahabadan rivayet gelet. Al kişi Peygamberimiz tuğrasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Racab ayı girgende, bu 7. ayı. Orozo 9. ayı. Racab, Şaban, Ramazan, Şavval, Zulqa'da, Zulhicce. Racab ayı 7 ay demek, orozoga çeyin 2 ay murun degen söz. Racab ayı girip gelgende Peygamberimiz uşintip dua kılıp başlaytılar. Ne dep? Allahumma barik lana fi Racaba ve Şa'ban.
O Allah'ım sen bizge Racap ayında jana Şaban ayında bereke bergin. Uşul aylarda bizge berekеңди жаадыргын. O balliğna Ramazan jana bizde oroza ayına jetkirgin dep dua kılчу экен da. Demek adam balasına har bir ölüm çektelgen. Ajal Allah Taala'nın aldında belgili. Kaçan siz menen bizdin denebizden canыбыз çıgat. Kaçan hakikat jaşoого, sınoo jaşоодон көчөбүz. Bul belgilengen möөнөt. Бирок ошо möөнөткө таянып коюп эле жүрө бербестен балким дуа кылсак болот экен мына пайгамбарыбыздын дуасы. Пайгамбарыбыз алды өмүрдүн узаруусун мындайча айтканда сурап атат деген маани. Себеби Аллах Тааладан суранып атат: "Я Аллах, бизге Рajab Шабан айында берекеңди бергенде ороз айга бизди жеткирген" деп атат. Ороз айга бизди жеткирген деп. Ошондуктан иншалла не кылса, өмүрдүн узундугун сураса, бир нерсени алдындагы бир ишти Аллах Тааладан суранса болот деген маани. Демек, кыскасы урматтуу тууган, кандай болгон тагдырда дагы, демек орозого байланыштуу биз орозого Аллах Таала сак саламатта жеткирүүсүнү суранып дуа кылабыз иншалла. Wa min ajlihi Yaqub ibn Rajab. İbn Rajab rahimahullah şonda mınday dep aytkan sözü var. Qulubul muttaqina ila hada shahr tahin wa min alami firaqihi ta'in. Irqatar aytkan eken, ırsaptары менен Kudaydan korkon, Kuday degen pendelerdin jüröktörü bul ayga umtulup turat. Alemi andan ajroo menen kaygıga batat dep ırsaptarına aytkan eken da. Demek Peygamberimiz en takva adam. Peygamberimizin jürögü 2 ay murun ele tolkundanıp uşul aydı engsep, uşul ayga Kudayım jetkirseң eken dep jürögü uşul aydı engsep kaldı. Demek uşunun negizinde aytıp atat, takva adam bolo turgan bolso, bul aydın gelүүsүnө jürök kuvanıp, ketүүsүнөн jüröktön göz jaş tögө turgan ay dep aytылып kalgan sözdөр бар дейт. Экинчи даярдык. Кудай Таалама ушул айга жеткирип атканына шүгүр айталы. Себеби Кудай Тааламдын пендесине жаадырган эң чоң жакшылыгы жакшы сооптуу иштерге мүмкүнчүлүк берсе. Ал эми сооптуу иштер кээ бир учурларга, мезгилдерге жана кээ бир жерлерге жана кээ бир адамдарга да байланыштуу кээде өзгөрүп турат. Бардык жерде окулган намаз бирдей эмес. Бардык учурда окулган намаз бирдей эмес. Бардык жерде окулган Куран бирдей эмес. Бардык учурда окулган Куран бирдей эмес. Кээ бир жакшылыктар, кээ бир күнөөлөр дагы мезгилге, жерге байланыштуу өзгөрөт. Демек Кудай Таалам сиз менен бизге ушундай бир мезгилге алып келип атат, сезонго алып келип атат. Бул айдын ичинде сиз менен биз көптөгөн нерселерди таап калсак болот деген да. Чоң бир сезон келип атат деген сөз. Кандай ысык көлдө мисалы жай алдында ысык көлдүктөр даярданып, июл, августтарда биз өзүбүздүн келген кыскасы кудаларды, дүйнө жүзүнөн келип аткан кудаларды тосуп калалы деп даярданышат, сүйүнүшөт, кубанышат, бекемделишет, башка нерселер менен алектенбей толук ошол сезондогу пайда таап кала турган иш менен өзүнүн убактысын толук алектейт. Ошондой эле урматтуу тууганым, ушул ай келип атканда биз дагы ички дүйнөдөн даярданып, бекем бел байлап, иншалла мына чоң сезон келип атат. Эмненин сезону? Амалдын сезону, keçirimdin сезону, тарбияттын сезону, илим алуунун сезону, Кур'ан окуунун сезону, таравихтики, орозонуку, жакшылыктыкы, кайрымдуулуктуку, сабырдыкы, ушундай жакшы иштин, адам болуунун, тарбиялануунун бир мезгили келип жатат деп, ички дүйнөдөн иншалла биз дагы кубанып даярданышыбыз милдет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жакшылыкты алдылал айтып, атакум Рамадан мындай сөздөрдү айтат эле. Силерге Рамазан айы келди. Шахрун мубарак, берекелүү болгон ай келди. Аллах Таала ал айда орозо кармоону силерге парз кылды. Анда асмандардын эшиктери силер үчүн ачылат. Жана тозоктун эшиктери жабылат. Асмандын эшиктери ачылат дегендин мааниси кылган жакшы иштериңер тез кабыл болот. Өзгөчө кабыл болот. Эселенип анын сыйлыгы, жашоодо берекеси берилет деген мааниде. Жана тозоктун эшиктери жабылат. Тозоктун эшиктери жабылат дегени адам күнөө кылып, Кудайдын каргышына калып, тозокко түшүп калуудан Кудай Таалам өзгөчө деңгээлде адамды сактайт. Тозоктун эшиктери жабылат. Ал учурда адамга тозокко чечим чыгарып, тозокко алып барууга Кудай Таалам ынтылбайт. Адам баласына мээримин төккөндөн жакшы көрөт, тозок эшигин жабып эле коет. Сен жабык эле тур, менин пенделериме өзгөчө мезгил келди, сага кирбейт деген мааниде тозоктун эшиктери жабылат. Ва тугаллу фихи марадату шаятин, жана бейбаш шайтандар ал айда не кылат? Байланат дейт. Шайтандарды демек байлап коет. Аллах Таала үчүн болгон анда бир түн бар. Ал түндү ибадат менен өткөрүү башка түндөрдөгү 1000 айга караганда жакшыраак. Ман хурима хайраха факад хурим.
kim egerde anın жақшылығынан құры қалса, анық ошол адам құры қалды деген да. Ким ушул айдадагы мурдакы айда эле жүрүп отуруп, күнөөсүнү таштай албай, жакшы ишке бекем белди байлай албай өткүзүп берген болсо, анық ошол адам куру жалак калып кетти деген Насаи Байхақи риваятына келген сахих хадис. Ибн Ражаб рахимахулла мындай деген, карагыз. Хадал хадису аслун фи тахниатин нас ба'духум ба'да би шахри Рамадан. Ушул жогоруда айткан хадис пайгамбарыбыздын сүйүнтүп аткандыгы, ушунда ай кирип келди деп пайгамбарыбыздын кубантып аткандыгы, сүйүнчү кабарды угузуп аткандыгы негиз болуп саналат адамдар бири-бирин орозо ай менен куттуктоосуна. Эмне үчүн имандуу адам сүйүнбөсүн? Бейиштин эшиктери ачылып атса, тозоктун эшиктери жабылып жатса, Аллах Таала шайтандарды, бейбаш шайтандарды чынжырлап байлап берип аткан болсо, акылдуу адам, имандуу адам эмнеге сүйүнбөсүн жана эмнеге бири-бирине куттуктабасын ушундай жакшы айдын келүүсүнүн себебинен дейт. Имам Навави рахматуллахи алейхи айткан Китабул Азкар деген китебинде "И'лам аннаху юстахаббу лиман таджаддадат лаху ни'ма захира ав индафаат анху никма захира ай ясджуда шукран лиллахи таала ва юсанна бима хуа ахлуху." Билгин дейт, качанда кайсы бир адамга бир жакшы жаңылык ниямат берилсе, жаңыланса, Алланын бир белеги жаңы келсе, демек адам бир ийгиликке жетсе, Кудайдын жакшылыгыны бир белегине алса, же болбосо бир кыйынчылык андан кетсе, оору атты эле, айыгып кетти, банкрот болуп калды эле, карыздага батып калган эле, карыздан кутулуп кетти, кыйынчылык адамдан кетсе, анда ал адамга жакшылап даарат алып, шүгүр намазын окуп коюу ал адамга милдет болот деген экен да. Демек, мындайча айтканда, Аллах Таалага шүгүр айтып, ушул айды бизге бергенине Кудай Таалама шүгүр кылалы. Ушул айга бизге мүмкүнчүлүк берди. Уламалар айтат, эгерде дүйнөдөн кайткан адамдарды кабырдан тургузуп, мүмкүнчүлүк бүттү, акыйкат көз алдына келди, кабырдын ичинде жатат. Ошол адамдарды кабырдан чыгарып туруп сурасаң, жашоодон эмнени каалайт элең десе, ал айтат эле дечи, орозо айдын бир күнүндө болсо жашап калсам депчи. Ушул айдын бир күнүнө жетип калсам экен, ошол учурда дуа кылып, дуамды кабыл кылдырып, тозоктун отунан азат болууга чечим алып, Алланын мээримине түшүп, күнөөлөрүм кечирилип, шу орозонун бир күнүнө Кудай Таала мага кайра кайтарса экен деп, бир күнүн Аллах Тааладан сурап калмакта. Мына биз алхамдулилла Аллага демек шүгүр айталы деп жатат. Ушул берекелүү, куттуу айга бизге келүүгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Жана ошондой эле бул айдын артыкчылыктарыны элге жайылталы жана ошол артыкчылыктары аркылуу өзүбүз сүйүнүп, орозону даңазалайлы. Үчүнчү вазипа эмне экен? Орозону даңазалайлы. Себеби бул айда караңыздар, бейиштин эшиктери ачылат деп атабыз. Тозоктун эшиктери жабылат, пенденин күнөөлөрү кечирилет, Алланын мээрими төгүлөт, тозоктон адамдар бошотулат. Мына бул айдын кандай берекелүү экендигине аңгелей турган, түшүндүрө турган, ачыктай турган бир окуяны айтып өтсөк дейт. Аны Талха ибн Убайдулла деген радиаллаху анху бир сахаба айтат. Эки киши бир учурда исламды кабыл кылды. Бала деген жерден болчу. Эки адам келип бир заманада исламды кабыл кылды. Исламы бир учурда башталды. Анан ал адамдын экөө исламды кабыл кылгандан кийин бирөөсү өтө мээнеткеч эле, көп эч бир согуштардан, казаттардан калбайт эле, ар бир амалда алдыга чыкканын аракетин кылат эле. Ушинтип жүрүп, бири шейит болду Кудай жолунда. Экинчиси бир жыл андан кийин өлдү, бирок үйдө эле жатып. Шейит болуп эле жөн үйдө жатып өлдү. Анан Талха ибн Убайдулла радиаллаху анху айтат, мен түш көрдүм дейт. Түшүмдө бейишке барып калдым. Бейиштин алдында турсам, ошол эки адам бар экен дейт. Жана бир учурда исламды кабыл кылган эки дос, бири шейит болуп бир жыл мурун кайтыш болгон, бири бир жыл кийин кайтыш болгон. Ошентип экөөнү көрүп калдым дейт. Бейиштин эшиги ачылып, ичинен үн чыгып, бир жыл кийин өлгөн, шейит болбогон адамды биринчи бейишке чакырып кирип кетти дейт. Анан мен таң калдым дейт. Анан мага айтылды дейт, сен убактың келе элек деди, мен кара ойгондум. Ойгонуп келип анан адамдарга айтканда, ада сахабалар да таң калганда пайгамбарыбызга бул кабар жетет. Анан пайгамбарыбыз айтат, силер эмнеден таң калып атасыңар дейт. Десе айтат, бул мээнеткеч эле. Бул шейит болду да, шейит болуп өлдү. Ал эми бул бир жыл андан кийин өлдү. Бирок шейиттик даражаны алган жок.
Dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, sizler kayaktan bilesiңер? Bunun 1 yıldık orozosu bunu kaysil jaka jetkiriп saldı. Andan kийинки жашаган 1 yıldık orozosu bunu kanday dengелге jetkirdi. Jana bunun salatu kaza ve kaza, bunun mындай okugan namazları 1 yıl içindeki namazları bunu kanday dengелге jetkiriп saldı, kaydan bilesiңер dedi da. Ошондон урматтуу тууганым, бул өмүрдүн узун болуусу жана сооп амалдардын да көп болуусу бул адамдын бакыты болуп эсептелет да. Şehit bolsa dagы, бирок 1 yıl andan kийинки жашаган адам şehit болбосо да, бирок канча деген соопко жетишип калды. Kийинки 4-cü osiyat, Ya'zam ala tarki zunub ve tawba. Günöөнү таштоого чечим чыгарыңыз. Men günөө kılbayмын деп жүрөктөн чечиңиz. Бул айда Кудайым буйрса мен күнөөгө кадам койбоймун деп. Арам нерселерди, өзүм жаман адаттарымды бардыгынан арыламын деген жүрөктө чечим болсун. Адам эртең менен орозодо ооз бекитип атып ниет кылат. Күн чыкканга чейин, багымдаттын убактысы киргенге чейин Насаат медиа менен карап туруп, багымдаттын убактысы канча болсо, ошол убактка чейин демек ооз бекитилиш керек деген сөз. Ошондо ниет кылабыз, не деп? Мен азыр багымдаттан таң аткандан баштап күн батканга чейин жеп ичпеймин, арам нерселерди кылбаймын, сөгүнүп сагынбаймын, сигарет чекпеймин, насыбай чекпеймин, урушуп жаңжалдашпаймын деп ниет кылабыз да. Мен оозумду бекиттим, таң аткандан күн батканга чейин орозого ниет кылабыз. Алымдар айтат, ушул ниетти өмүр бою эле кылып койсок жакшы болот дейт. Кайсыл ниетти? Я Алла, мен болду, күнөөлөрдүн бардыгынан ооз бекиттим. Кудайым буйруса мен ушундай деңгээлде орозомду берекелүү кылмага, ушул орозонун берекети менен бардык жаман адаттарымдан мен кутулуп алайын. Кандай аялдар менен жаңжалдашуу, үй бүлөдө кызы чуулук, бала чакага тарбиятка убакыт бербегенибиз, ата-энебиздин ак батасын ала албай жатканыбыз, канча өзүбүздө кемчилик, ар ким өзүнө маалым, ошол канча кемчилигибиз болсо, ошол кемчиликтин бардыгынан мен ооз бекитип жатамын деп ниет кылалы да. Биринчи күндө. Иннамал амалу бинният, адамдын амалдары ниеттерине карап болот. Сообу дагы ниетиңизге жараша болот. Аллахтын жардамы дагы ошо жүрөгүңүздүн чечимине жараша болот. Кандай жүрөктөн чечим менен кирип барсаңыз, аягы да ошо менен куштолот да. Ошондон иншалла ооз бекитип атканда эле ушундай ниет кылалы, Алла болду, мен күнөөлөрдүн бардыгынан токтодум. Болду, арам нерсе кылбайм, дүйнөмдү да бузуп не кереги бар? Акыретимди да бузуп не кереги бар? Өзүмдү тозоктун азабына салып, дүйнөдө адамдардын каргышына калып, ар кимдин акысын жеп, ар кимдин алдына өзүмдү көрсөтүп, не кереги бар? Алла, мен Кудайым буйрса сенин таза пендең болууга, Мухаммад пайгамбарымдын татыктуу бир үммөтү болууга мен буйрса иншалла ниет кылып атам деп биринчи күnkү ооз бекитүүдөн эле баардык күнөөлөрдөн токтолууга, бекитилүүгө бир ниет кылалы да иншалла. 4-cü насаат дейт, демек күнөөлөрдү таштоого жана тооба кылууга насаат кылам дейт. Уламалар айткан сөз бар. Орозо айы келерден мурун 5 нерседен арылып калгыла дейт. Орозодон Рамазан айы кирип келерден мурун 5 нерседен арылып калгыла. Биринчиси күнөөдөн. Себеби орозо ибадаттын айы. Орозо жакшы иште жарышып, өзүбүздүн ички дүйнөдөгү бардык жакшылыктарыбызды Аллага көрсөтө турган ай. Бул Аллах Тааланын тауфигине, мүмкүнчүлүгүнө муктаж. Эгер Алла тауфик бербесе, мүмкүнчүлүк бербесе, биз кыла албайбыз. Канча жылдар түндөр өтүп баратат тахажжудсуз, колго теспе кармалбастан, Курандын бети ачылбастан, туурабы, канча чекебиз сеждеге тийбестен, канча адамдардын намазсыз жашоолору өтүп баратат. Кудай Таалам эгер мүмкүнчүлүк бербесе, адам баласы бир жакшы иш кыла албайт. Бир көзүнө ачып жума албайт. Оозунан бир сөз сүйлөй албайт. Бир субханалла оозунан чыкпайт. Бир кадам мечитке коюлбайт. Эгер Алла каалап, Алла ошол адамга мүмкүнчүлүк бербесе. Күнөөнүн кесепеттеринин бири жакшы ишке мүмкүнчүлүктүн эшигин жаап коет күнөө. Күнөөлөр көп боло берсе жашоодо, анда жакшы иш көп кыла албай калабыз. Мисалы, жаман күмөндүн кесепети уламалар айтат, тахажжудтан адамды алып коет. Адамдарга жаман күмөн кыла берип, элдерди жаман көрүп баштасаңыз, анда Аллах Таала өзүнүн алдында түндө сизди тургузбай коет. Тахажжудка туруу мүмкүнчүлүгүнөн үзүлүп каласыз да. Ар бир күнөөнүн бир жакшы иштен адамды тосуп кое турган таасири бар да. Ошондон урматтуу туугандарым, бул ай ибадат кылып калууну ким кааласа бул ай ичинде, анда күнөөдөн тооба кылсын да. Анын кесепетинен, тауфиктен тосулуп калбасын. Алла мүмкүнчүлүк бербей калбасын.
Günöөгө tooba kılalı, ya Allah boldu. Men Kudayım buyursa ekinci mınday günöөлөрдү жасабайм, өзүң кечиргин. Ушул берекелүү айга келатамын. Бардык күнөөлөрдө мен болду, токтодум дейли. Ким менен ортодо араздашып калгансыз? Аласа бересе де алдап койгонсуз, билесиз, сизде жүрөт. Же болбосо туугандар менен мамиле үзүлүп калган. Же жаман бир мас кыла турган нерселерге, наша башка нерселерге адаттанып калган. Мындай адамдардын урматтуу тууганым, кадыр кечесинде да башка учурларда да күнөөлөр кечирилбей калат. Бул ыйык амалдардын таасири ал адамдарга тийбей калат деген. Ошондон иншалла орозонун пайдасын толук алалы десек, алдын ала күнөөлөрдөн үзүлүп тооба кылып калалы. Адамдар менен болгон мамиледе болсо кечирим сурап кайтарып, же болбосо айтып калалы. Алла менен болгон мамиледе болсо Аллах Тааладан кечирим сурап калалы. Тооба кылалы. Биринчи, орозо кирүүдөн мурун күнөөдөн тазаланып алалы. Экинчи, тазаланып алалы аманаттан. Бирөөлөрдүн аманаты бизде болсо кайтарып берели. Казан оокатын алгансыз, мисалы, иштетип турайын деп, үйүңүздө жүрөт дагы эле. Бере элексиз, берип калыңыз. Же болбосо бир аманаттуу жерге келип калгансыз, аманаттын үстүндө бекем так болуңуз. Аллах Таала буйрат силерге аманаттарды өз элдерине жеткиргиле деген аят, бул Кабанын ичиндеги түшкөн аят да. Hazreti Ömer radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fath Mekke болгондо 8-hicri жылда Меккени колго алышканда, Кабанын ичине ачкычты алып, кирип, ачкычта ичине кирип туруп чыгып атканда ушул аятты окуп чыкты. Мен билбей калдым дейт. Бул Кабанын ичинде түштүбү же сыртында түштүбү? Инналлаха я'муруkum an tu'addul amanat ila ahliha. Аллах Таала силерге буйрат, аманаттарды өз элдерине кайтарууга деген аяттычы. Ошондон аманаттар өз элине кайтыш керек. Илим өз элине жетсин. Буюмдар өз элине жетсин. Аманатка кыянат кылуу жок. Экинчи, кайтарып тазаланып кала турган орозо айы киргенге чейин үчүнчүсү бул убадаларды аткарып калалы. Кимдерге кандай убада берген болсок, ошол убадаларды аткаралы. Ата-энеңизге бир убада бергенсизби? Келинчеңизге убада бергенсизби? Досторуңузга убада бергенсизби? Эл алдына чыгып убада бергенсизби? Кимдерге кандай убада берген болсоңуз, аны аткаралы. Алымдардын айткан сөзү бар, эки мамиледе имандуу жана капыр экөө бирдей. Күнөөкөр, такыба экөө бирдей. Кайсылда? Убаданы аткарууда, аманатты сактоодо. Кимге сиз убада берип атасыз? Ал капыр болсо дагы, имандуу болсо да аткарыш керексиз. Кимдин аманаты сиздин алдыңызда? Аманатты койгон адам имандуубу, капырбы айырмасы жок. Ал аманатка сиз кыянат кылганга укугуңуз жок, акыңыз жок. Бул ишени капыр да бул, тиги да бул да деп ага кыянат кылса болбойт. Аманатты толук. Не үчүн? Себеби бул ай толтура хадистерде келет: "Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан. Ман кама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi." Ким эгерде орозо айды иман менен жана сооп үмүт менен орозо кармаса, ким орозо айында иман менен жана соопту үмүт кылып таравих намаздарга турса, анын өтүп кеткен күнөөлөрү кечирилет деп. Имандуу, толук имандуу болуп бул айга киришибиз керек. Ал эми убадага каршы туруу, аманатка кыянат кылуу бул эки жүздүүлүктүн белгиси болуп саналат. Бул эки жүздүүлүктүн уругу жүрөгүңүздө бар, ошол өнүп келатат деген маани. Ошондон бул нерселерден кутулуп, толук имандуулукка кирип алалы орозо айга чейин. Төртүнчү, кутула турган, тазалана турган орозо ай келгенге чейин бул карыздардан. Бирөөлөрдөн карыз алган болсо, карыздарды кайтаралы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям билесиздер, карызга өтө катуу мамиле кылган. Карызы бар адам бербей өтүп кеткен адамга жаназа да окубай койгон. Бүткүл аламга мээрим болуп келген зат пайгамбарыбыз өздөрүнүн душмандарын дагы өз затында эч качан өч албай бардыгын кечирип келген пайгамбарыбыз түндөрү туруп алып элге мээрим төккөндүктөн жүрөктөгү күйүтүнүн берекети менен ыйлап намаздарды түнү бою окуп буттары ишип кеткен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бирок карызыны бербей койсо ушунчалык капа болуп, жаназа деген ошого жакшы дуа бериш керек эле да пайгамбарыбыз. Алла ушул бейтти кечиргин, мээримиңе алгын деп, аны узатып коюу мамилеси жаназа дегенчи. Ошол жаназаны окубай койгондо пайгамбарыбыз капа болуп, ушунчалык нааразы болгон, элдердин акысыны жеп коюп дүйнөдөн өтүп кеткендерден. Ошондон урматтуу тууганым, төртүнчү тазаланып ала турган нерсебиз карыздардан кутулам. Карыз, мисалы, кээде карыз болот. Сиз товарды карыз аласыз, анан сатып туруп анан кайтарасыз да. Бул жакшы эле, тартипте эле кетип аткан карыздар. Себеби убакты бар, орду бар, ошонун негизинде көп эле жумуштар. Кээ бир карыз болот, алдыңыз, анын учуру келген, сиз бериш керек элеңиз январда, келип калды март айы, сурап атат, дагы эле бербей жатасыз, ошондой карыздарды кайтарыш керек. Күйүп калган карыздарды кайтарыш керек, эгерде кудуретибиз жетип турган болсо.
İslam şariatын қараңыз қандай? İslam şariatı bir adam мысалы мен біреуге қарыз болып қалсам, қарзымды бербей жатам, бере тұрған мөөнөт келді. Ал барып тұр анан сотқа қайрылды. Қазыға барып қайрылды, менің қарзымды бербей тат деді, арыз жазды. Анда маға қандай мамиле қылады? Маға ушундай чечим чыгарып коет. Мен өзүмө канча каражат бар, өзүм кажетим канча, күндө канча тамак жейм, курсак той отурган. Ресторанда отуруп, тиги гамбургерлерди жеп, башка кылыш эмес, стейктерди жеш эмес, макаронсуларды жеш эмес, өзүмдүн курсагым той отурган деңгээлде не керек мага? Канча сом акча кетет? Кийим кечеме канча сом кетет? Үйгө коммунальный услуга канча кетет? Жана менин аял бала чака ата-энеме канча акча кетет? Менин жоопкерчилигиме кимдерди каржылоо? Ошолордун муктаждыкка жараша эсептеп коет да, мисалы бир күндө 500 сомбу, болду 500 сом гана менин жеке өзүмдүн жеке акчама өтөт, менчигим өтөт, калган акча тапканым автоматтык түрдө карызга көчүрүп коет да. Калган баардык карызды биринчи очередке коюп коет. Биринчи орунга коет, карыздан кутулткун дейт да. Сөтөн урматтуу тууганым, ким эгерде карызы болуп, бирок карызы бере турган учур келип калган болсо, ушул берекелүү айда адамдар ортодогу акылар менен орозого кирип албайлы. Карыздардан кутулуп алалы, карыздарды кайтарып берели. 4-5-чи кутулуп ала турган, тазаланып ала турганыбыз орозонун казалары. Кимдин орозо казалары болсо, аларды кармап берели. Өзгөчө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул ай Шабан азы өтүп бараткан айда пайгамбар алейхиссалам эң көп орозо кармаган эле. Рамазан айдан башка толук ушул Шабан айды кармаган дейт. Мындайча айтканда көп кармаган бул айда. Ушул айды көп пайгамбар алейхиссалам орозо кармайт эле. Жана пайгамбарыбыздын жубайлары дагы, Айша энебиз да башкалар айтат, орозодогу мурдакы орозодон кеткен казаларды ушул айда каза кылып кармап бүтүрүп коет эле да. Каза намаз калбайт болот. Каза орозолор калбайт эле. Аялдардын кээде үзүрү келип калат, башка болот, төрөттөн кийин Рамазан айда кармай калышы мүмкүн. Ошо казалардын баардыгын бүтүрүп орозого таза кирет элек дейт. Ошондон урматтуу тууганым, биздин дагы балакатка жеткенден баштап орозо айлары өтүп кеткен болсо, демек бир жылда максималдуу түрдө 30 күн болушу мүмкүн. Ошол орозолорду Кудайым буйрса колдон келишинче орозого чейин казалардан да кутулуп алалы да. Ушул 5 нерседен тазаланып орозого кирели дейт. Күнөөдөн, убадалардан, аманаттан, карыздан, анан орозонун казасынан тазаланып алып орозо айга кирели иншалла. Ошондой эле азыр мечиттин биздин жарыябыз бар экен. Мечиттин тазалыгына, жылуулугуна, кызматчыларга байланыштуу бир аз мечитте Кудайым буйрса сиздердей болгон азаматтардын берекети менен мечитибиз машаллашына жаркырап турат. Кыргызстандын көркү болуп, кимдин канча колунан келсе, өзүңүздөрдүн акыретиңиздер үчүн иншалла орозо айдын алдында шайтандын бир белин сындырып, мен дагы берешен элемин деп иншалла Аллах Таалага көрсөтүп, bir koldan kelgen jardamыңыздарды кылып коюңуздар. Аллахым кабыл кылсын машалла. 5-чи насаат. Бул айдан пайда алуу үчүн өзүңүзгө алдын ала план түзүп алыңыз. Көптөгөн адамдар дейт, дүйнө иштери үчүн көптөгөн ар бир кылдаттуулукту эске алып туруп пландарды түзөт. Бирок аз адамдар ахиреттин иштерин ойлонгондор. Ахиреттиме канткенде пайда болот. Мисалы сапарга кетип атат, толук ойлонот, кайсы жерде эс алсам болот, кайсы жерден пайда алсам болот. Дүйнөлүк кызыкчылыкты толук ойлонот. Бирок ахиреттик мааниде план түзгөн адамдар аз да. Ушул сапардан ахиретимди кантип курсам болот? Динди кантип жайылтып калсам болот? Туугандар чакырып атыптыр, ошко барат экенмин, той болот экен, ал жака барып эмне кылып ошо туугандарым Аллага жакындатып калам? Кантип аларга дават берип калам? Кантип аларды Аллага жакындатып калам? Ахиретимди куруп калам? Намаздарым сакталып калат? Барганда Куран зикирлерим калып кетпейт? Ахиреттик мааниде жашоого план түзгөн адамдар өтө аз болуп жатат. Ахиретке мисалы план түзүүлөрдүн бири орозо айды ибадатта өткөрүүгө ойлонуңуз. Аны үчүн өз алдынча программаларды түзүңүз. Эрте менен кайсыл зикирлерди кыласыз? Кечинде кайсы зикирлерди кыласыз? Кандай таспирлерди толтурасыз? Канча күндөн? Мисалы ла иляха иллаллахты көп айткыла деп пайгамбарыбыз айткан, истигфарды көп айткыла деп айткан, тозоктон сактанууну сурангыла, бейишти сурагыла деп айткан. Демек дуаларды кылгыла, зикирлер менен алек болгула деген сөз. Бул ай Курандын айы болуп атат. Ушул айда кантип Куранга кайсыл убакытта маани берем? Куран окушту билбей жаткан болсом, анда демек Куран окушту үйрөнүшүм керек экен. Ушул айдын берекети менен анда устаз кармайында алиф ба тасаны берекелүү айда берекелүү нерсени баштап калайын. Ошол аягыда береке менен бүтсүн деп Куранды баштап калсын. Куран окууну билгендер болсо дагы күчөйтсүн. Мисалы мына сиздер караңыздар, мурдагы адамдар кантип Куранды өткөргөн. Суфьян Саври рахимахулла Рамазан айы кирип келгенде бардык башка иштерини таштап Куран окууга алектенет эле дейт. Өзүнү толук Куран окууга арнайт эле.
Kur'an menen sebep Kur'an'dan ayı bolu eseptele şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Bul aydın içinde Allah Kur'an'da aytıp atat, Kur'an düşürülgön deydi. Ramazan ayında Kur'an düşürülgön. Al kaysı günü Kadir keçesinde Kadir tündösü düşürülgön. İnna enzelnahu fi leylatil Kadir. Allah Teala aytıp atat, albatta biz Kur'an'da anı bul Kadir keçesinde düşürdük deydi. Yani Kadir keçesinde Ramazan ayında Kur'an düşkön ay. Kur'an menen tığız baylanışı var ayda. Oşonduktan Sufyan Savri rahimahullah to'liq Kur'an'ı okuw menen alekteneteli. Valid ibn Abdülmalik rahimahullah har bir 3-cü günü Kur'an'ı to'liq hatım kılıp bitiröteli. 3-cü günü 30 para bitiröteli. Uşuntip jalpısынан tarawih menen eske alganda bir orozonun içinde 17 jolu Kur'an'ı baş ayağına çeyin 30 parаны okup bitiröteli. 17 jolu. Rabi ibn Süleyman rahimahullah aytat, İmam Şafii rahmetullahi aleyh Kur'an'da deydi, Ramazan ayında 60 jolu bitiröteli. Ramazan aydan başka aylardagı adatı 30 jolu bolçu deydi. Günde demek ne kılçı eken? Bir joludan Kur'an'da bitiröt degen söz. Orozoda 60 jolu Kur'an'da baş ayağına çeyin hatım kılıp bitirçi eken. Adam balası takva bolsa, Huday Taala menen bolgon muamelesi çın bolsa, Allah da aga çın muamele kılat da. Emne жүрөктөн чечим чыгарсаңыз, бүткүл нерсеге кудурети жеткен Allah убакытты дагы чоюп берет. Бизден эле мурун эле жашаган адамдар, биздин устаздарыбыз, аксакалдарыбыз көрүп калган адам асыр намаздан Şam namazına çeyin Kur'an'da толук hatım kılıp bitirip koyuş eкен. Asır namaz, Şam namazı 2,5 saat, maksimum olsa 3 saat da. 30 para Kur'an'da bitirip koydu da. Adamlar işenbeydi. Barıp oturup Kur'an'da açıp karaydı, okup başlaydı. Okup bitse Kur'an bitet, Şam namazı oldu da. Oşal ele vakta. Özün kılayın desen bitmeydi. Allah Teala özgöçe bereke verip koydu degen söz da. Qarаңыз, har bir gündösü İmam Şafii rahmetullahi jaşoosundagı adatı günde bir jolu Kur'an'da hatım kılıp bitirmeydi. Oroza gelse 60 jolu. Günde 2 joludan hatım kılış gerek bolup kalат. Oşo menен birgelikte fatva, başka mesele, bir mazhabtın jol başçısı, dagı andan başka kança degen meselelerin alektengen da. Şondan urmatly tuğanım, günödөн inşallah bul ayda alыс bololu. Geliңiздер bir-birinizди inşallah orozonu dаңазалап, orozonu hadislerini jayıltıp, meselelerini taktap, hadislerini jattap, sabaklarga katışıp, ruhani dagı, fizikalik jaktan dagı, içki dünya jaktan dagı толук даярдanalı inşallah. Bir adamlar oroza karmasa özü bir adamın soğu verilir de. Bir adamlar bir gün oroza karmaydı, birok yüzdegen, mingdegen adamların soğubunu alır. Kantip iftarlık benen de, oğuz açtırıp. Bulay gelatat, kayrımdılıktın ayı, bulay gelatat, bereşendik, jomartıktın ayı, niyet dağılalı, dayardanalı, plan tüzölü. Uşunça günde inşallah Kudayım birse men oğuz açtıramın deyip. Maşallah ötkende bir Jaşale inimizden jakşı söz okup kaldık. Men niyetim var deyip, maksatım var 30 günge jetem deyip. Plan tüzü algan. 30 günge jetem deyip. İnşallah orada da 30 gün boyu iftarlık kılam deyip. Bul jılı Kudayım birse 10 günge bel baylap jatamın deyip. Oşonday adam balası ahiret işine dağı bir plan menen жүрüş gerek. Жылдан жылга өсүп, мурдак орозодой бул орозоду өткөтпесин, бираз өсүп, жакшылыктар менен иншалlah bir кошумчалыктар менен өткөзгөндүн аракетин кылалы. Аллахым баарыбызга тынч амандык берип, орозону жакшы өткөргөн мүмкүнчүлүк берсин. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin bi rahmatika.